Assalamu alaikum. Машина кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Биз Ош шаарынан атайын Жалындуу Жалал Абад шаарына келдик. Тактап айтканда, мынакей Жалал Абад шаарындагы муниципалдык жаңы ачылган мына базарында. Биз бүгүн 17 июнь 2021 жыл. Апта күнгө бейшемби күндөрү иштейт. Азыр бул видеобуз жалаң орус унааларын камтыйт. Ошолорду тарта кетем. Видеобузду үзбөсөн акырына чейин көрүңүздөр. Класс басып комментарий калтырганча. Кыскача могу тарифтер жөнүндө да көрсөтүп коеюн сиздерге. Кимге кызык болсо мында паузаны да басып алып, шашылбай окуп алсаңыздар болот. Аба ырайы күн чындап эле ысык. Азыр бир 30-35 градуска чейин көтөрүлмөкчү деген маалыматтар бар. Так, могу 07ден баштай береличи. Салам алейкум, канча деп атасыңар? 150? 150 миң деп атат экен. 2013 жылы чыгарылган, объему 1.6. Ушунун жанында дагы бир 07 ак түстөгү. 1996, объему 1.5, булар эми карбюратор болот, 70 миң сом. Канча деп атасыңар? 180 миң. Дөңгөлөктөрү жакшы экен, жайкы, протекторлору жакшы. 2010 180 миң. Арка тарабында көрсөтүп коеюн. Баасы такталган унааларды көрсөтөм. Себебин байкасаңыздар, эң негизгиси баасын жазышпайт. Көбүнчөсү Нива. Дөңгөлөктөрү кышкы, 4 тең жакшы, протекторлору 2005, объему 1.6. 300 миң сом. Кийинки Нива 330 миң сом. 2002 инжектор деп жазып койгон. Кыймылдаткыч көлөмү 1.6. Салону 4 эшиктүү Нива 2131 моделинде. Эки миң 10, кыймылдаткыч көлөмү 1.7, 350 миң. Фаркоп бар. Жакта. ВАЗ 2104, Россия транзит номеринде, 2003, объему 1.6. 120 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы экен. Ушунун жанында ВАЗ 2106, бул да Россия транзит номеринде, 1997, объему 1.5, 150 миң сом. Дөңгөлөктөрү все сезонка экен. О, 06-да силери карай. Жок дейт. Баасы жазылып атыр. Бул да ушундай эле экен. Абалда. Бул жакта 07-ни көрөлүчү. Салам алейкум. Канча деп атасың? 105 миң бе? 2002 жылы чыгарылган. Ошондо карбюратор болуп калат, карбюратор экен.
$1.07. Дөңгөлөктөрү аркаңкысы кышкы, алдыңкылары жайты. 2002 100.000 сом. $06 Кыргызстан номеринде, Жалал-Абад регион. 1997, объемы 1.8 болса керек, 1.8 бе? 130.000 сом деп жазып коюптур. 06 мотору болуп калса, болуп калышы мүмкүн бе? ВАЗ-2107 2009, объемы 1.6. Боло турган баасын эле айтып коюп атат. 90.000 сом. Каптанынан да көрсөтүп коеюн эми мындай. Шуна кызык басышыңыздар да мүмкүн. ВАЗ-2107 2002 карбюратор. Евро ручкаларда экен да? Канчага берип бересиң? Мынаки колбо алышып атышат бул жактагылар. 120 кеми бар, 120.000 кеми бар дейт. Мынаки бир болсо сатылып та кетиши мүмкүн деген. Так, Россия темир номериндеги 07-ни сурап көрөлүчү. Канча деп атасыңар? Ага, 100.000 кеми бар. 100.000 кеми бар, электропакет дейт. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө экен, ошол бул жерде жайгашкан. Так, монитор да барбы? Бар. Жасапсыңар да. Сабвуфер да коюлган дейт. Подлокотник, машина жасалып тур. Кожаный отургучтар. Жакшы. Так. Бул 07-ни сурап көрөлүчү. Так, 2005 инжектор экен. Басы канча болуп атат? 110.000 сом. Так. Bunun bası жазылып аттыр. 12'nin ВАЗ-2112. Көрсөтүп кое берели. 55.000 сомго мынакей ВАЗ-2105. Жылын жазылып аттыр. 55.000 сом. Евро ручкаларда. Так, бул жакта дагы 07. Бул дагы 55.000 экен. 1995. Мына эсин байланыш номери жакшы майда болуп көрүнбөй атса, бирөөсүн озайка айтып коеюн. 705 60 70 53. ВАЗ-2114. 14'тü канча деп атасыңар? 150. Бортовой компьютер бар экен, Подогревчи? Бар дейт. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, туманниктер. Жакшы, комплектация жакшы эле. 150.000 сом, Так, маңдай тарабынан көрсөтөлү. Туманниктер айтканымдай 2009 кыймылдаткыч көлөмү 1.6, мындай эсин байланыш номери. Жакшы. ВАЗ-2107 2005 карбюратору? Карбюратор екен. 85.000 сом. Бул жакта да бир 14
Машина кеш каналы. 21-14. 2006. 110 миң бе? 100 миң бе? Бортовой компьютер бар екен. Подогрев сидений, алдын кайнектер электро көтөрүштө, корректировка фар. Бұнда комплектациясы жақшы. Жақшы эле. 110 миң. Кыргызстан номери екен, Кыргызстан номери. 100 миң деп атат, 110 миң да эмес. Бул ВАЗ-21-099. 1999, объемы 1.5, 100 миң сом. 100 миң сом. ВАЗ-21-04. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлары жакшы, 1990, объемы 1.6. Карбюратор екен да, анда 140 миң сом деп атат, айтылышпасы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул видеобузда жыйынтыктай берели. Ага чейин монда көрсөтүп койчу 07-ни. Баасы жазылып турат. 1992, объемы 1.6, 60 миң сом. Бул алгачкы эле видеобуз болду. Башка видео чыгарылыштарыбызда көрүңүздөр. Мүмкүн болсо мен кызыктуу кылып тартканга аракет жасайм. Сиздерден болсо биздин ушул аракетибизди колдоп, ар бир видеобузду үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр жана комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Сенден беле ушул унан суранып калышты. ВАЗ-21-14 бул да Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2007 65 миң сом кеми бар дейт. Эсиң байланыш номери 777 05 96 96. Арка тарабын көрсөтөйүн. Бунда дагы борт компьютер бар. Борт компьютерде эсе мынакей жакыныраак көрсөтүп коеюн, ушул болот. Эшиктин обшивкасы жок экен, барбы? Коюп коюш керек деп атат. Подогрев сидений бар. Электро көтөргүчтөр экен, айнектер алдыңкылар. Туманниктер жокпу? Туманниктери жок экен. Пред максимальный комплектация деп койсок боло берет. Видеону жыйынтыктайын десем, отуру дагы адамдар келип меникин да тартып коюңуз деп суранып аткандан, ушулдун унан да тартып коелу. Чындап эле абалы жакшынакай эле көрүнөт. Төрт дөңгөлөктөр жайкы, протекторлары жакшы. 2007 инжектору. Эсиң байланыш номери 709 54 74 96. Жок, мындай эле көрсөтөбүз. Ичи да жакшынакай таза, сыртында окшош эле. Баасы канча болду? 180 миң сом кеми бар дейт. Бол.